Саламатсыздарбы? Менин атым Бекзада Муратбекова. Мен сиздерге англис тилин жөнөкөлөтүп берүү үчүн ушул каналды ачканмын. Бүгүн сабак өтпөйбүз. Бүгүн силерге Чикагодагы Federal Reserve банкын көрсөтөм. Өзүңүздөргө кандайдыр бир терминдерди, жаңы сөздөрдү жана кошумча жаңы маалыматтарды алсаңыздар болот. Чикагодагы бул Federal Reserve банк бекер, эгер Чикаго келсеңиз сөз көрүп кетүүчү жер бул. Ичинде лекциясы болуп турат. Бул акча кандай иштейт, бул банк эмне кылат, ролу, инфляция деген эмне деген сыяктуу бүт ошол акчага тиешелүү нерселердин баардыгын түшүндүрүп берүүчү атайын кошумча 1 саат сайын өзүнүн лекциялары бар экен. Лекциясына азыр эле чыктым. Айтат, Америка боюнча 12 резерв банк бар экен. Кээ бирлер кичинекей бири-бири менен байланыштуу иштейт экен. Эң негизгиси Вашингтондо экен. Ал эми бул локейшни көбүрөөк ошол кеш менен иштейт экен. Кеш жанакы чети үзүлүп калган, эскирип калган, сууга түшүп калган окшош акчаларды алып, күнүнө 20 миллион акчаны шред кылып салат экен, майдалап салат экен. Дагы кызыктуу информация боюнча банктарды карап турат экен, бири-бири менен бөлүшүп турат экен, информация кандай иштеп атат, эмнелерди кылышы керек. Негизги акчаны контролго ала турган ушулар мунун ичинде канча этаж деди, ошонун баардыгында биякта кишилер отуруп алып, аябай изилдешет экен, ресерч жүргүзүшөт экен, менедж кылышат экен, файнанс кылышат экен, инфляциянын болбош үчүн кандай астыга алыш керек, ошолорду иштеп чыгышат экен. Ал эми кызыктуу дагы бул музейдин ичиндеги бул $1 миллион. Бул $1 турган, эгерде $1 чогултсаңыз, 1 миллион болуш үчүн ушунча болуш керек экен. Кызыктуу? Кызыктуу. Канча килограмм? 2000 паунд деди. Эгерде сиз күнүнө секундасына $1 коротсоңуз, сиз муну 12 күндө эле жок кылып таштайт экенсиз. Жогоруда айтып кеткендей, бул $1 чогулсаңыз, бул $1 миллион ушунча болот. Азыр мен сиздерге $20 чогултсаңыз, $1 миллион канча болот экенин көрсөтөм. Мынакей. $20 ноттор, $1 миллион. Азыр мунун ичинде, эгерде $100 болсо, 1 миллион канча болот, ошону көрсөңүздөр болот экен. Аз кишилер сүрөткө тартат. Опа. Мынакей, биякта $100 $1 миллион. Бул жерде музейде сүрөткө түшүп кетсеңиз болот. Кнопканы басып, азыр мен сиздерге кылып көрөйүн. It's going. Бияктан дароо эле эстеликке ушундай сүрөткө түшүп сактап койсоңуз болот. Мынакей. $20 миллион акчаны шред кылып салган, майдалап салган. Ушундай баштыкчаларга салып коюптур, келгендер бирден алып кетсеңер болот. Бул акчаны эч нерсе кыла албайсың, бирок тамаша катарында мен күлүп атам. Силерден акча сурашышка келип, мына көргүлө. Анан немеге салып жиберейик. Мынакей. Ичине салып коюштур. Ар бир пакет $300. Анан дагы бир кызыктуу нерсе, күнүнө 27-29 фейковый акчаларды табышат экен. Аларды жөн эле таппай эле изилдешет экен. Бул акча кайсактан келди, ким жасап атат, ошону кандай астына алышыбыз керек. Бирок бул немени айтты, 26-29 күнүнө фейковый акча тапкан, бул өтө аз. Демек биз жакшы иштеп атабыз деген көрсөткүч деди. Долларды ушундай майдалап коюшкан экен. Фейковый акчалардан айырмасы аябай акчаны коргош үчүн могул жерлерине аябай көңүл бурушат экен да, могул көк жерине. Анан могул 100 деп жазылып турган жеринде
аябай көп секретный бирдемелер бар экен, жазуулар. Анан могул кишинин могу жакасында Америка бир нерсе деген сөз бар деди. Ушул акчаны $100 ноттун акыркы версиясы ушу деди да. Мынакей бул жерде видео болуп атат. Келгендер көрүп информация алып атышат. Алып коюш керек го дейм. Бул security аябай күчтүү деди. Ичинде көп менеджерлер, көп камералар бар. Ичинде иштеп аткан кишилердин негизи зарплатасы жакшы, анан андай жаман ишке баргандан коркотпош керек деди. Биякта иштегендердин баары жакшы алат экен. Ичинде сториджде көрсө болобу деп суроо беришти. Эле биякта жок дейт. Бирок башка локейшндеринде атайын window бар дейт. Ичинде болуп аткан кантип акчаларды чыгарып распечатка кылып атканын же кандай шред кылып атканын көрсөңөр болот дейт. Бул жерде ушундай өзүнчө бөлүгү бар. Астында тыйындар. Кичинекей балдар келсе аябай жыргашат. Силерге музей жактыгы деп ойлойм. Ушу музейди көрсөтүп бүткөндөн кийин өзүмдүн бир ой толгоом менен силер менен бөлүшкүм келет. Көп адамдарда мындай жаңылыш ой бар. Америкада Америка бул рай сыяктуу, анан бияка келсе эле аябай көп акча таап калчу дечи. Бирок бул иллюзия. Мен ошол Америкада акча бар, бирок ал музейде. Мына ошол музейди азыр көрсөттүм. Ар бир нерсе мээнет менен келет. Булар абдан күжүрмөн деп айтат го. Абдан көп иштешет. 18 сааттан, 14 сааттан. Кээ бир бияктагы адамдар өзүнүн үй бүлөсүн көрбөй иштешет. Анан кээ бирөө балким интернеттен кээ бир маалыматтардан балким окуп калсаңар керек. Мынча табышат экен, айтишниктер мынча табат экен, тракисттер мынча табат экен деп. Бирок ошонун ички мындай тереңирээк карап көрсө, адамдар канча тапканын эле билет да, бирок анын ичинде расходу бар. Кээ бир адамдар үй бүлөсүн көрбөй иштейт. Мисалы, кичинекей балдар атасын көрбөй өсөт. Кийин ошонун баасы канча турат деп ойлойсуздар. Бирок ошондон мен ошондой иллюзиядан алыс болушуңарды каалаймын. Менин каналыма жазылыңыздар, бөлүшүп коюңуздар. Англис тилин чогуу окуйбуз. Силердин берген комментарийиңарга рахмат. Салам деп жазгандарыңа рахмат. Бирок мага жазганда салам, анан эмнени андан кийинки сообщениеңарды сразу эле жазсаңар. Сиздер менен Бекзада болду. Эмки көрүшкөнгө чейин.